Марлен Динмухамед уулу Баткен районунун Жаңы-Жер айылынын тургуну. Ал буга чейин Кулпунайдын Чорный принц аталышындагы сортун өстүрүп келген. Өсүмдүктү сугарууда, кароодо бир топ жумушту күчтүү талап кылчу. Мындан улам дыйкан бул багытта билим алып, жаңыча ыкма менен Кулпунай өстүрүү сырларын үйрөнгөн. Бул эски клубникабыз, бул мындай жерге эле эгебиз дагы. Бул жерде ишчи күчү көп талап кылынат да. Анан үстүнө бул арышный система болгондуктан сууну дагы көп талап кылат. Анан чабыш керек. Анын үстүнө чөп дагы көп чыгат дагы. Бир сезондо 3 жолу же 4 жолу отош да керек болуп калат да. Ошол себептен биз ошондой кыйынчылыктарга туш болдук. Анан ошо интернеттен көрдүк. Ошол Европа жактан, ар жак бер жактан көрүп, азыркы учурда биз жаңыча система менен, интенсивдүү жаңыча технологиялар менен тамчылатма жана подпленка системасында ошол кооператив түзүп, ошол жака 10 гектардай проба катары 5-6 клубника сортту азыркы учурда өздөштүрүп көбөйтүп атабыз. Жаш ишкер Кулпунайдын 6 сортун сыноо иретинде Европадан алдырып тиккен. Ал үчүн 500 000 көчөт керектелген. Бул өсүмдүк сортуна жараша эрте жаздан кеч күзгө чейин түшүм берет. Кулпунайлар өзгөчө даамы жана мол түшүмү менен өзгөчөлөнөт. Биз планыбызда гектарынан 10 тонна пландап аткан учурубуз. 10 гектардан ошондой бир 100-150 тонна пландап атабыз. Бул түшүмдү Россияга жана Казакстанга кетет. Ошол Клуб Малина компаниясы, ошолор поставщик болуп, ошолор алып кетет. Бул биздин сорттор эрте жазда март-апрель майларында бышкандыктан баасы өтө кымбат болот. 400-500 сомго чейин болот. Ошого байланыштуу биздин базардагы биздин карапайым эл көтөрө албайт дагы баасын. Ошондуктан булар экспортко жакшы кетет да. Андан кийин дагы башка сорттору, булар кеч күзгө чейин пышчы сорттору бар, ошолорду гана биз өзүбүздүн базарга чыгара алабыз да, арзан баада. 10 гектар жер аянтын сугарууда тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонгон. Бул үчүн атайын 570 куб болгон 2 суу кампасы курулган. 570 тонна суу батат бул жерге. Бул жерге биз сууну 4 саатта толтурабыз. 4 саатта толтуруп, анан азыркы күз мезгилинде 20 күнгө чейин бир толтурсак 20 күнгө жетет да. 4 күндө бир сугарабыз. Ошентип үнөмдө олтуруп 20 күнгө жеткизебиз. Ал эми негизи жаз мезгилинде болсо 10 күнгө эле жетет. Себеби жаз мезгилинде сууну көбүрөөк талап кылат. Жаш ишкер жылына 150 тоннага чейин түшүм алууну максат кылган. Ал үй бүлөлүк кирешесин толуктоо менен катар жүздөгөн жумушчу орун түзүлүүсүнө өбөлгө болуп келет. Анткени ар бир терим үчүн дыйкан 200 кишини жумуш менен камсыз кылаарын кошумчалады. Бермет Манасова, Жыргал Абдижалил уулу, Атайын Замана студиясы үчүн Баткен облусу.